Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда көрүп атасыңар мамлекеттеги саясий абал. Баягы оппозициясы бийликти коркутуп, бийлик оппозицияны коркутуп, бул жерде мындай алганда баягы 7 миллионго жакын калкыбыз бар. Булардын турмушун кантип көтөрөбүз, өлкөнүн экономикасын кантип көтөрөбүз деген маселе бир мындай экинчи планга калып калгандай да. Кече жакында мына Марат Жуманазаровдун чыгарган видеосун көрдүм. Ролин аябай жакшы. Эми ушул Марат Жуманазаровго окшогон саясатты мындай талдап, бир акыл жүгүртүп, ойлоп, ушундай адамдар ушу бийликте болсо, ушу мамлекетке өтө жакшы болмок да. Бирок андай болбойт экен. Марат жазып атпайбы, айтып атпайбы? Бизде эч качан революция болгон жок деп. Чындыгында 3 жолу тең революция болгон жок да. Баягы бийлик талашы эле, ким талашса, тартып алса, анан революция болду деп. Анан азыр деле ошо Марат айтып атат, азыр деле мына күзүндө эч кандай революциялык баягындай эме жок, ситуация жок. Бирок кээ бир ушу бийлик тартып алам дегендер ушу аракет жасашы мүмкүн депчи. Мен ошого мындай аябай туура деп эметет элем. Себеби бизде мына 3 революция болду. Постоянно наразычылык, бири-бирибизге башка, бирок мамлекеттин башкаруу системасын түшүнүп, бир программа түзүп, ушу мамлекет канткенде болот, ушу кайсы нерселер иштебей жатат. Анан жөн эле баягындай бирин-бири жамандаган эле эми мисалы үчүн мына жогорку кеңештин сессияларын же башка бир мындай официальный эмелерди көрүп атабыз эми. Эч кандай ал жерде элдин тагдырын чечиш боюнча эч кандай маселе кеткен жок да. Маселе келип эле баягы бир шоу, спектакль кургандай болуп эле бирин-бири жамандамай, бири-бирин асылмай. Мына ушинтип мына 30 жыл убакыт өтүп кетиптир да. 30 жыл убакыт өтүп кетиптир. Ошого биз эми баягы постоянно эле как финансист, экономист катары биз бир топ адамдар дейбиз, баягы коомдук уюмдар башка ушу аракет кылып жүрөбүз. Биз эми бийликке дагы сунушубузду берип атабыз, оппозициясына да берип атабыз. Бирок мени таң калтырган нерсе ошол биз берген нерселерге даже көңүл бурушпайт да. Анан мен мындай айтканда чындыгында айтыш керек, мындай ким кандай кабыл алат ал өзүнүн эрки. Бизде вообще билим деңгээлибиз аябай түшүп кетиптир да. Бийликте да, оппозицияда да эч кандай бир мындай билим, мамлекеттин башкаруу системасы, анын рычагдары, жана акча саясаты, мамлекеттин бюджет саясаты деген нерселер жок болуп кетиптир. То есть биз баягы бир топ адамдар өздөрүбүздүн эле кызыкчылыгыбызды ойлоп, даже мындай коомдун кызыкчылыгын алып чыгып, бир программаларды, проектлерди түзүп алып кетиш бизге, биздин коомдо жат нерсе болуп калыптыр да. Мыйзамдарда таптакыр түшүнбөйбүз. Ошонун артынан мыйзамдар таптакыр иштеген жок. Мыйзамдардын иштебегенинен канча адамдар жабыр тартып, айрыкча банк системасын, эми банк эле десек дагы туура келбейт. Бюджетте деле башка деле жер талаш, башка эми Кыргызстан баягындай ушу мыйзам иштебегендин бир мындай полосасында тургандай болуп калдык да. Анан эми суроо болот, бул жерде мамлекеттик органдар бар да, мисалы үчүн прокуратура. Эмнени надзор кылып атат дегенчи. Ошон үчүн ушулар боюнча мындай топ-топ кыска бир ойлорду айтып койгону эме кылдым, туура көрдүм. Бизде мамлекетти оңдош үчүн көп нерсе керек эмес. Биз биринчи мамлекеттин экономикасын көтөрүш, элдин турмушун оңдоо үчүн биз ушу мыйзамга келишибиз керек. Эми мыйзамдар канчалык деңгээлде туура жазылган, канчалык деңгээлде ошол экономиканы көтөргөнгө кудурети жетет, ал бул башка маселе.
Эми ошол кандай жазылса ошону аткарышыбыз керек. Ошону аткарганда деле биз көп нерсеге жетишкен болот элек. Мына мисалы үчүн биринчи айтып коеюн, мамлекеттин бюджетин түзүштү. Мамлекеттин бюджетин түзүш бул баягы документтин негизинде түзүлөт да. Бул баягы 17-жылга чейин закон об основных принципах бюджетных права деген закон бар эле. Ошол жерде так жазылган. Дефицит деген эмне, доход деген эмне, киреше эмне деген маселелер бүт бар да. Эми 17-жылдан жанагы бюджеттин кодекс чыкты, анда дагы нормалар белгиленген. Эми ошол нормалар боюнча бүгүн түзүлүп атабы деген сөз да. Бюджет бир дагы ошол норма менен түзүлгөн жок. Себеби биз буларга кийин детально да токтолобуз. Азыр мындай эгер көңүл бурсаңар, мындай кайдыгер кылбай эгер түшүнгөнгө аракет кылсаңар, биз эгер мамлекетти ушу эрежеси менен түзбөсөк, бизде эч качан коррупция да жоюлбайт, эч качан мамлекет да өнүкпөйт. Себеби бюджетте мына 18-статья эмен окугула, Конституциянын азыркы учурдагы Конституциянын 18-статьясы. Ал жерде жазылып атат. Мамлекеттик бюджет жергиликтүү жана республикалык бюджеттен турат деп. Ал ошол мамлекеттеги кирешелерди, чыгашаларды камтыйт депчи. Анан ошондой эле бюджеттик кодексте жазылып турат. Дефицит деген ошол доход менен расходдун айырмасы деп. Бизде эми кандайдыр бир мындай эмелер чыкты, эч ким түшүнбөйт башка деп туруп эле, баягы бюджет түзгөндө мурун жанагы баягы чет өлкөлүк грант, кредиттер доходко кирет деп, максат эле жанагы дефицитти азайтыш керек да. Анан кийин чыкты жана активди кошуп эсептебей без актив депчи. Мына мисалы үчүн 21-жылдын проектинде турат. Значит, киреше такталган бюджеттин долбоорунда финансылык активди эсепке албаганда 207 миллиард 400 миллион депчи. Финансылык активди эсепке алганда 232 миллиард депчи. Эми 232 миллиард бул жерде расход, бюджеттик каражаттар эми мындай таптакыр туура келбейт да. Анан бул мыйзамда эми муну кийин детально айтып беребиз. Азыр кичине мындай көңүл бурсаңар, баягы эмнеси туура эмес экеничи. Мына нормалар бар. Бул бюджеттин дефицити кандай болот? Анан бул мамлекет бюджетинде бюджетный самостоятельность деген бар. Бул бюджетный самостоятельность деген бул мамлекеттеги гана доходду, мамлекетте гана болгон расход эсептелет депчи. Анан жанагы тартыштыктын эмеси бар, тартыштыкты жабыштын жолдору. Ал только баягы чет өлкөлүк карыздар, процент калган карыз, кайтарыла турган карыздардын гана эсебинен жазылыш керек. Значит, өлчөм ошодон болбош керек да. Мен кече таң калдым да, баягы мына мамлекеттин карызы деп жүрөт, мына 20-жылы 85 миллиард доллар депчи. Кийинкиси 29 миллиард деп, 21-жылы. Бирок бизде көрсөткөн дефицит баягы 19 миллиард. Эми вообще туура келбейт да. Биз эми механически эле дефицит азайтып коюп, бизде бюджетте дефицит жок деп дардаңдаган менен эми ал абсолютно туура келбейт да. Мен айтып коет элем, эгер эреже менен бюджет түзүлгөндө ошо эреже менен түзүлбөй, мына азыр эми бул бир учур келет жооп бергенгечи. Себеби коррупцияга жол ачкан нерсе ушул болуп атат. Бул эми бюджет боюнча. Экинчи мамлекеттин жана акча саясаты. Акча саясаты мына бизде конституция бүт жарандык кодекс бардыгында бизде акча бирдиги сом болуп эсептелет. Значит, Кыргызстан территориясына только сом иштеш керек. Жарандык кодексте жанагы обязательство валюта деп коет. Значит, бардык эсептешүүлөр сом менен болуш керек. Бизде кандай болуп атат? Бизде доллар менен берип атат. Доллар менен бергенде ошону банктар кантип доходко алып атат да. Мисалы үчүн сом доллар 40 экенде доллар менен кредит берет, төлөгөндө уже 80 менен төлөшүп атат да. Это курсовой разница. Ал эч качан банкага доход киреше болуп эсептелбейт. Себеби бизде андан башка дагы бухгалтерский учет боюнча жанакы мыйзам бар. Ал мыйзамда жазылып турат. Только табылган гана, иштеп табылган гана киреше. Бул жерде курсовой разница болуп атпайбы?
Эми ушунчалык мыйзам бузуу болуп туруп, биз мына 8 жылын анализ кылып көрсөк, муну дагы кеңири да айтып беребиз. Эми 8 жылда 23 миллиард просто баягы за счет жанагы курсовой разница, ошо баягы мыйзамдарды бузуп туруп, элдин үстүнө банктар 23 миллиард доход алып атат, мыйзамсыз доход. Элдер болсо кредитин төлөй албай, үйлөрүн тарттырып, бул не деген окуялар болуп атат да. Анан дагы бир экинчи нерсе, дагы бир айтып кое турган нерсе, бул проценттердин аябай жогору болгону. Проценттин жогору болгону бул эми болуп атат да. Процент жогору болгону, мына мисалы үчүн 21-жылы ошо банктын отчетун карагыла. Банктын отчетунда жанагы коммерциялык банктын процентный доход деген бар. Процентный доход, значит, ошо доходду ошо процент заемщиктерге берген проценти да. Ошол 17-18% болуп атат. Эми ошол эле жерде процентный расход дейт. Значит, ошол берген кредиттин расходу да, ал 5-6% болуп атат да. 11% банк эмне үчүн кошуп атат да? Муну эсептеген бирөө болуш керек. Себеби антимонопольный деген бар, закон бар. Антимонопольный закондо баягы банк системанын антимонополиялык жумуштарды жүргүзүш улуттук банкка тапшырылган. Ондан башка улуттук банктын мыйзамында 27 статья бар. Улуттук банк баягы мыйзамдардын чегинде проценттерди регулировка кылыш керек депчи. Эми бул коммерциялык банктар. Ал эми жанагы нефинансовый кредитный учреждение деп коет, алардыкы 27 берип атат процентный доходу, 27% заемщиктерге. 27-28. Проценттин расходу ошол эле 5-6%. Айтканда 20% эмне себебинен кошуп атат. Анан эми буларды мен эмнеге айтып атам? Айтып аткан себебим, мамлекеттик органдар буларды контроль кылыш керек. Себеби Конституцияда бизде мыйзам бар. Конституциялык мыйзам. Мына биринчиден, мына 4-берене турат да, ошондо мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдарынын коррупция үчүн шарттарды түзүлгөн аракетсиздигине, коррупция үчүн шарттар түзгөн аракетсиздигине тыюу салуу. 4-берене. Анан 6-берене, ушул Конституция жогорку юридикалык күчкө ээ. Жана түздөн-түз колдонулат. Анан конституциялык мыйзамдар жана башка ченемдүү актылар Конституциянын негизинде кабыл алынат. Эми башка баягы конституционный мыйзамдарчы. Анан биз бу жерде жазып атабыз Конституцияда баягы Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмерликтин ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт. Жана улуттук экономиканын кызыктарын коргойт. Биз банктын процентине кайдыгер болсо, шарт түзүп берсек банктарга коррупция түзгөнгө, анда эл эмне кылат? Анан бул жерде дагы бир нерсени айтып коюшум керек. 35-чи, мен Конституцияны окуп атам. 35-чи пункт. 35-чи пунктта жазып атат. Ар бир адам мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык милдеттерин аткарууда мыйзамсыз аракетинен же аракетсиздигине келтирген зыяндын ордун мамлекеттен толтуруп алуу укуктуу деп. Эми мамлекеттик органдар кайдыгер болсо, баягы коррупциялык жолдорду коюп алып туруп, банк системасы, бюджет, бардык тармактан булар элди томуякка жеткирип атса, значит, раз конституциялык мыйзамда болгондон кийин бул нерселерге жооп берген күндө келет да. Ошон үчүн анан бюджет түзүүдө жанагы биздин Акылбек Жапаровдун баягы сөзү бар го, 400 миллиард андай мындай депчи. Эми ал киши айтып атат да баягы, мен бу жерге жазып койдум эле. Мамлекеттик бюджетти эми ушуну талкуулаганда бир депутат мындай эме кылбайт да, өзү Конституция боюнча мен жана айттым 18-чи статья. Конституциядагы норма да бул. Мамлекеттик бюджет бул республикалык жана жергиликтүү бюджеттен турат. Ал ошол бюджет мамлекеттеги чыгашылар
чыгашалар менен кирешелердин менен аныкталат депчи. А бул жерде соцфонд бүт бардыгын кошуп туруп 400 миллиард 300 миллиардка чыгардым, 400 миллиардка. Эч кандай чыккан жок да. Мына мисалы үчүн 21-жылы бекитилген бюджет. Утвержден 172, расходом 181 дейт. Ушул мамлекеттин баягы республикалык бюджетте бекитилгенде 26,4 миллиард доллар, миллиард сом соцфондко отчисление болуп атат. Республикалык бюджет соцфондко берилет. Андан башка 4,4 миллиард жана медицинский страхование республикалык бюджеттен берилип атат. Андан башка 1,5 миллиардка жакын бюджетке берилет. Мындай эсеңер 50 миллиард уже кошкондо 4 кошуп туруп, 50 миллиардты то есть мындай двойной эсептелди. Муну кимге керек да? Кимге керек? Эгер биз бюджетти так эсептебесек, так бербесек, биз коррупцияга жол ачканыбыз ушул да. Анан кийин вообще эле эгер бизде банк системасы, мамлекет бюджет системасы, анан жанагы кумтөр, мына кумтөрдү да азыр эметишип атат. Баягы биз кумтөрдү жаптык, кумтөрдөн укмуш пайда таптык, башка депчи. Но бирок ал жерде да суроолор бар да. Мен эң негизги суроо мындай эле да. Кумтөрдө бул эми баягы 78-жылы СССРдин убагында аныкталган баягы нормалар ошондо жазылып атат. Кумтөрдө 105,6 миллион тонна жана руда казылат, ошодон 740 тонна алтын алынат депчи. Же болбосо средний содержание 1 грамм 1 тонна рудада, значит 7,03 грамм алтын болот деп. Бул эми өтө аябай жогорку эме да, рентабельность да. Өзү негизи алтын 2 граммдан ашканда эле жана промышленный болуп эсептелет, значит пайда берет да. А биздики 7,03 грамм деген бул 3-4 эсе рентабельный болуп атат да, эсе көп. Биздикилер менен алганда, эми билесиңер, менде бүт отчеттор менен бар. Биз муну түрүндө да окусаңар болот. Фейсбуктагы страницаларга, башкаларга аларды дагы беребиз отдельно өзүнчөчү. Ошондо Акаевдин убагында эми билесиңер, алтындын баасы арзан болгон да. Ошо 7 жылда орточо алганда алтындын баасы 10,5 доллар болгон 1 граммычы. Ошондо 5,80ге түшүп атат баягы средний содержаниечи. Ошондой эле Бакиевдин убагында 25,4 тонна алтын болуп атат, грамм болуп, доллар болуп атат 1 грамм алтын. 4,80ге ошо түшүп атат да жылдан эмечи содержание. Акырында келип мына кече 18 менен 18, 19, 20, 21 отчеты чыкты. Ошол отчетто даже 1,7 граммга чейин түшүп тур да. Эми мындай эсептегенде мунун так эсебин бүт бардыгын беребиз. Алтындын жарымы жок да. Жарымы жок. Же болбосо суммарно алганда баягы сопутствующий менен алганда мындай примерно алганда почти 20 миллиард алтын жок да. Муну кандай кылыш керек? Раз суроо турабы, значит муну такташ керек. Комиссия түзүш керек, башка кылыш керек. Бизде билесиңер, комиссия десе эле, азыр комиссияны эл менен мамлекеттик комиссия түзүш керек. Бул депутат башка деп эле өздөрү эле кайра ошол нерсени жараткан нерселерди кайра комиссияга кирип, 30 жылдан бери бир да комиссиядан мындай менимче натыйжа чыккан жок да. Эми ушундай толтура маселелер да. Анан экинчиден дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Жана эмгек кодекси бар. Эмгек кодексинде 156 статья. Ошондо тур индекстөө деп атат. Бул индекстөө деген индексация. Значит, быйылкы жылы инфляция канча процент болгон болсо, ошол деңгээлде индексация жүрүш керек. Доходко. Бул доход деген эмне? Бюджеттен алган доход бул детский пособие, пенсия и бюджетниктер жана врач мугалимдердин айлыгы. Бизде 30 жылда бир жолда индексация жүргөн жок. Эгер
Biz ошо 30 жылдык инфляция менен эсептеп индекстөө жүргүзсөк, бүгүнкү күндө 25 миң сомдон ашык болмок. Балдардын пособиясы. Пенсия 50 миңден ашык болмок. А зарплата 120 миңден ашык болмок сомго бүгүнкү күндө. Эми ошо Кыргызстанда бүгүн мүмкүнчүлүк барбы? Мен как экономист катары, финансист катары айтам, мүмкүнчүлүк толук бар. Кыргызстан эми Кудайым берген жер экен. Жасаса бар нерсе бар да. Анан биз эми ошого кандай эме болуп атабыз? Бизде кайдыгерлик, билимсиздик. Билим жок, элементарный нерсени билбейбиз. Эми ушул элден мындай алганда 30 жылда биз элден карыз болуп атабыз. Мына балдарга эми азыр 5-6 миң болсо, пособие почти 20 миңден айына пенсияны бир 10 миң орточо пенсия болгон болсо, бир 40 миңден карыз дегендей. А зарплатаны биз азыр 20 миң 30 миңге чыгарып койгондо деле деп атабыз эми. Ал канчалык деңгээлде аны көрүш керек. Ошондо деле 70-80 миңден карыз болуп атат. Эми депутаттардын, бийликтегилердин бир гана ой максаты ошондой болуш керек. Элден карыз кантип көтөрөбүз, кантип бюджетти көтөрөбүз, кантип доходду каятын алабыз, расходду кандай кылабыз. Андай маселе бүгүнкү күндө болгон жок. Жогорку кеңеш башка жерлерде обсуждение көрүп атасыңар, жөн эле элди алаксыз үчүн эле башка эле бир эме да. Эл байкуш эч нерсени түшүнбөй калды азыр. Ошон үчүн биз эми бүгүн баштадык, Кудай буйрса. Биз буларды ар бир тема боюнча отдельно беребиз. Андан башка биздин Facebook жана соцсеттердеги страница бүт эмелерге кирсеңер, сайттарга. Биз муну письменный да беребиз. Ошо окусаңар таблица бүт бардыгы бар. Эми муну, конечно, бизде айтат, эми билим деңгээл вообще жок болуп калды деми. Кээ бирлер айырын угуп, берин угуп түшүнбөй эле, эгер да эми түшүнбөйм мен, билбейм мен десе билбей жүрө беребиз. Бирок биз 30 жылдан бери ушинтип жүрүп канча келечегибизди алдырдык. Эми келечек муун үчүн кичине аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн силер эринбегиле, зерикпегиле, бизге чыккыла. Биз любой суроого дайыма даярбыз жооп бергенге. Эми максат мынтип эле оппозиция, бийлик болуп тартышып эле бири-бирибизди жамандап, бир спектакль коюп элдин башын айландырбай, бир реальный кадамдарга барайлык. Реальный. Бул реальный кадамдар жасабасак бизде эч нерсе болбойт. Эсиңерди тутуп койгула, бул ааламдаштыруу мезгили азыр. Азыр мамлекетте жок кылып алышыбыз мүмкүн, улутта да жок кылып алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн дайыма биз менен оккула, укканыңар башкаларга таркаткыла. Эми мамлекет бирөө келип оңдоп бербейт. Качан коом өзү көтөрүлгөндө андан оңдолот. Бизге оңдолгонго бүт шарт бар. Бизге эч кандай мамлекеттердин жанагы гранттары, кредиттер да керек эмес. Эми биз аны отдельный тема, аны айтабыз. Акча саясаты кандай болуш керек. Азырынча ушул. Саламатта болгула. Рахмат. Ассалам алейкум.